аймагынан алынган кылмыштуу иштер, мыйзам бузуулар жана алардын алдын алуу аракеттери менен тааныштырып, эфирден 02 маалымдайт программасы. Студияда Айбегим Набиева, саламатсыздарбы. Алгаш жаңылыктардан кыскача. Батмунун Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институтунун орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн ишмердүүлүгүндө одоно мыйзам бузуулар аныкталды. Кыргызстанда нелегал 2024 операциясы жүрүп жатат. Жалал Абад облусунун Сузак районунда аялдардын көмүскө диний экстремисттик түйүнү аныкталды. Лейлекте элдерге кооптуу болгон аймактарды, имараттарды аныктоо, район аймагындагы коопсуздуктун алдын алуу максатында Лейлек райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Канимет Осмонбековдун демилгеси менен бир катар райондук деңгээлдеги жетекчилер район аймагында калтырып чыгышты. Бул рейд Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин номер 391 тескемесин жетекчиликке алып, кооптуу аймактарды аныктап тиешелүү органдарга жөнөтүү. Анын аткарылуусун жергиликтүү бийлик көзөмөлдөөнүн негизинде аткарылды. Ага Лейлек райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы, Разаков шаарынын мэри, Лейлек райондук электр тармактары ишканасынын башчысы, райондук жол тейлөө ишканасынын башчысы, Лейлек райондук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздук бөлүмчөсүнүн башчысы катышты. Негизинен жамгырдан кийин унаа жолдорунун четине агып чыккан шагылдарды тез арада тазалап, ордуна келтирүү, кышында кар көп жааган аймактарга себилген туз кумдарын калдыктарын тазалоо боюнча жол тейлөө ишканасынын жетекчилигине тапшырма берилди. Айылдарды аралап өткөн жана кооптуу деген аймактарга орнотулган жол четиндеги кечки иштебей калган жарыктандыруулар боюнча Лейлек райондук электр тармактары ишканасынын жетекчисине жана айыл өкмөт башчыларына тапшырмалар берилип, мөөнөттөрү көрсөтүлдү. Эскириге жеткен жол белгилерин алмаштыруу жана кошумча дагы зарыл болгон аймактарга жол белгилерин орнотуу боюнча жол тейлөө ишканасынын жетекчилигине тапшырмалар берилди. Белгилей кетсек, рейдтик иш-чара Разаков шаарында, Лейлек, Катыраң, Тогуз булак айыл аймактарында жүрдү. Бирдеге күнү жана турган бирдеге коюп коюш керек да. Оштук жаш балдар самолеттон кызы түшкөн, Лейлек кыз үйлөнө турган, алып келип туруп, ушундай барып учундарга томолонуп кетти. Баланын желкеси сынды, кыздын желкеси сынды. Мына келсек, себеп биринчи эме да бул, Лейликке киргенде биринчи чукуу. Каттуу келип, биринчи эме ушул жерге мына знак көп карабайт да, завулда өтүп кетет. Кечки жарыктандыруулар, жол коопсуздугун жараткан жарыктандыруулар кандай шартта иштеп жатат? Ошол иштебей калган кээ бир объекттеги, кээ бир жолдун четиндеги жарыктандыруулар боюнча атайын көрүп, жеринде аким өзү райондук тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. Ошондой эле жол тейлөө ишканасына дагы тапшырмаларды берип, жолдун четиндеги шагалдар толуп калган селдин айынан асфальт жолдорду шагалдар басып калгандыгы боюнча дагы тапшырмаларды берип, белгиленген мөөнөттөрдү көрсөттү. Белгиленген мөөнөттүн ичинде райондун аймагындагы бардык ишкана мекемелер өзүнүн тапшырмасын аткара турган болду. Бул багытта тиешелүү жетекчилердин башчыларына атайын аким тапшырмаларды берип, көзөмөлгө алуу боюнча өзүнүн буйруктары менен тапшырмаларды берип көрсөттү. Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институтунун орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн ишмердүүлүгүнө одоно мыйзам бузуулар аныкталды. УКМК тарабынан мамлекеттик окуу жайлардагы коррупцияны жоюу боюнча жүргүзүп жаткан иш-чаралардын алкагында Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институтунун орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн ишмердүүлүгүнө одоно мыйзам бузуулар аныкталды. Тактап айтканда, окутуу мекемесинин катышуу журналдарын изилдөө жана тесттик, экзамендик отчеттордун жыйынтыктары көрсөткөндөй, студенттердин көпкө сабакка келбегендигине, анын ичинде тийиштүү тесттерди жана экзамендерди тапшырбагандыгына карабастан, институттун жооптуу кызматкерлери студенттер менен тил табышып, бул фактыны жашырып, студенттердин катышуусуз алардын андан ары билим алышына уруксат беришкен. Окуу жана экзамендерди тапшыруу мезгилинде студенттердин белгилүү бир бөлүгү Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жүргөндүгү жана республиканын башка аймактарында жашагандыгы аныкталган. Институттун ишмердүүлүгүн объективдүү жана толук текшерүү максатында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинде атайын комиссия түзүлүп, анда аныкталган фактылардан тышкары дагы бир катар одоно мыйзам бузуулар, анын ичинде каржылык мыйзам бузуулар да бар экендиги такталды. Учурда Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институтунун орто кесиптик билим берүү бөлүмүндөгү бардык кызмат адамдарын жоопкерчилигин аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
Кыргызстанда нелегал 2024 операциясы жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ички иштер министрлиги менен биргеликте 2024 жылдын 3-июнунан 9-июнуна чейин өлкөдөгү мыйзамсыз миграция каналын аныктоо жана бөгөт коюу багытталган нелегал 2024 республикалык масштабдагы ыкчам издөө иш-чараларынын комплексин жүргүзүп жатат. Нелегал 2024 операциясы ЖККга мүчө мамлекеттердин 3-өлкөнүн жарандарынын мыйзамсыз миграциясына каршы жамааттык системаны калыптандыруу боюнча иш-аракеттердин планын алкагында жүргүзүлүүдө. Аталган операциянын алкагында өстүздөгү жылдын 3-июнунда Бишкек шаарындагы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүү мөөнөтү өтүп кеткен. Ишкердиктин ар кандай чөйрөлөрүндө эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзгөн 16 чет өлкөлүк жаран аныкталды. Чет өлкөлүк тартип бузуучулар Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын аймактык бөлүмдөрүнө тиешелүү административдик жоопкерчиликке тартуу үчүн. Анын ичинде аларды Кыргыз Республикасыга чакырган адамдар жана уюмдарга карата өткөрүлүп берилди. Ыйгарым укуктуу органдар мыйзамсыз миграцияга бөгөт коюу боюнча ыкчам издөө иш-чараларын улантууда.